Бексултан учурда 11-класстын окуучусу, келечекте программист кесиби боюнча билим алам деп даярданууда. Ал үчүн 1 жылдан бери хакатонго келип, IT ийримине катышып, өзү иштеп чыккан 2-3 долбоордун автору болгонго жетишкен. Бүгүнкү сынакка ал досу экөө катышууда. Алар өлкөнүн экологиясына кайдыгер карабаган жарандардын башын бириктирген. Аларды тазалыкка, жакшы сапаттарга үндөгөн тиркеме ойлоп чыгышкан. Азыркы Кыргызстандын эң чоң проблемасы бул экология дейм. Ошо экология боюнча биз bir решение таптык. Бул деген приложение болот. Ал приложение жардам берет адамдарга, адамдар көчүрөт. Ошо приложениеда көп ресурстар болот. Аякта социальный сеть деп коем. Ошондой болот. Экология кызыккан адамдар ошол жакта сүйлөшөт, маалымат менен бөлүшөт. Менин өзүмдүн проекттерим бар. 2-3 проекттер бар. Ошолорду мен реализовать этип жүрөм. Жарандардын жашоосун жакшыртуу, калк үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты менен жеткиликтүүлүгүнө багытталган таланттуу жана креативдүү жаштар арасында IT сынак жарыяланып, хакатон өткөрүлдү. Катышуучулардын ишинин жыйынтыгы мамлекеттик мекемелердин ишин жакшыртууга жана калкка кызмат көрсөтүүсүнүн сапатын жогорулатуу үчүн колдонулат. Иш-чара Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин колдоосу менен өткөрүлгөн. Министрдин демилгеси менен биз ушундай аянтчаларды түзүп атабыз. Бул аянтчанын негизги максаты ушу жаш студенттер болот, балким кээ бир окуучулар болот. Ошолордун ушу IT тармагындагы ар кандай программалар жазуу боюнча өздөрүнүн өзгөчөлүктүү мындай сунуштарын, пикирлерин, долбоорлорун иштеп чыгуу же болбосо биз койгон бир маселелерди чечүү жолдорун мүмкүнчүлүк берүү боюнча бир мындай аянт курулуп атат да. Сынакка жалпы 180 катышуучу катталган. Санариптик коом, санариптик абал, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр, санариптик идентификация жана башка багыттар боюнча тапшырмалар берилет. Катышуучулар 24 сааттын ичинде жыйынтыктарын көрсөтүүсү шарт. Алардын арасында өздөрүнүн презентациялар менен чыгышып, жаңы санариптик технологияларды колдонуу аркылуу өз демилгелерин көрсөтүшөт. Жалпы байге фондусу 100 000 сомду түзүп, жеңүүчүлөр арасында бөлүштүрүлөт. Хакатон – это форум разработчиков, где собираются... Хакатон – бул жеке тажрыйба жана билимдерди өз ара алмашуусуна түрткү берген, IT багытына кызыккан баардык каалоочуларды бир аянтчага топтойт. Жарандардын жашоосун жакшыртуу максатында бул иш-чараны уюштуруудабыз. Сынакка катышам деген жаштардын саны абдан көп. Алардын иштеп чыккан эмгектери сөзсүз мамлекеттик мекемелердин, коомдун ишин жеңилдетет деп ишенебиз. Иш-чаранын алкагында вакансиялардын жарманкеси, IT адистеринин мастер-класстар өткөрүлдү. Эске салсак, калкка кызмат көрсөтүүсүн санариптештирүү темасы боюнча хакатондор дүйнө жүзү боюнча өткөрүлүп келет. Муну менен бирге мамлекеттик мекемелер жана IT индустриясынын ортосунда жаңы жана эффективдүү чечимдерди түзүүдөгү кызматташтык пайда болот. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.